Бою 1,88 метр болгон Искендер учурда кыргыз-казак ат күйөрмандарынын кыялына айланган мыкты аргымак. Бул чарбада ал жалгыз эмес. Аты жазылган ар бир аттын өзүнчө жетишкендиктери жана өзгөчөлүктөрү бар. Элер ал кайсыл мелдештерге барды, кимиси кандай байгелерди утат, көрүк өзгөчөлүктөрү кандай? 2022 жылдан бери биз Казакстан, Өзбекстан мамлекеттерине барып ойноп келип атабыз. Аламан убакта. Бул жерде Акула, Ураган, Хан, Датка жакшы результаттарды билдирип Өзбекстанда, Казакстанда көрсөтүп келди. Мына быйыл эле мисал казак Акула деген атыбыз 3 апта мага таштады. Чарбадагы ар бир тулпар колун кезден тапталып, мүнөзүнө жараша аламанды жар өтчү аргымак айланат. Аларды табына келтирип, байгеге даярдап, убагында тоюндурууда өзүнчө бир эмгек. Күнүмдүк бир атты караган, күнүмдүк баягы үйдөгү баланы карагандай эле. Айырмасы жок баладан. Бала менен айырмасы жок. Биздин мыктуулакчылардан минип көрдү эле муну? Албетте, буну азыркы учурда биздин өзүбүздүн эле мыктуулакчыбыз Манас Ниязов. Кече жакында эле мына Кыяс Ниязов агабыз бир 10 күн боло элек бул жерде бир чакан той болуп, ошол жакта 4 салым болду. Анан булардын жем чөбүн айта кетсек, албетте биринчи өзүбүздүн таза продукция арпа, беде, таза чөптөр менен мынага кошумчаланып, Америкадан, Испаниядан келген жакшы витаминдерди кошуп беребиз жем чөптөрүнө. Өлкө ичинде, Казакстанда, Өзбекстанда өтчү чоң мелдештердин алдынан ветеринарлар аттарды кадимкидей даярдыктан өткөрөт. Кадимки спортчулар сыяктуу эле аттар да суутулуп, кошумча витаминдерди алышат. Стресске антистрестерди сайып турабыз да. Сайып жөнөтүп, улактан кийин кайра ошол улакка жеткенден кийин, улактан кайткандан кийин обязательно витамин берилип турат да уларга. Как бул эмелер дейди. Так, спортсмендер дейди да. Өз убагында витаминди жеп, эме туруп турбаса, анда кыйналып калат аттар.